Бүгүн Аламүдүн районундагы Каражыгач айылында балдарды коргоо борбору ачылды. Буга чейин мында жеткинчектерге кам көрө турган бул сыяктуу мекеме болгон эмес. Буга байланыштуу социалдык өнүгүү министрлиги айылдагы маданият үйүнүн колдонулбаган 3 бөлмөсүн оңдоп түзөп, тиешелүү эмеректер менен камсыздады. Стеналар жаман болуп каралбай калган здание болчу. Ошону полностью биздин айыл өкмөтүнүн сотрудниктери өз колу менен жасап, ушунун bir 2 айдын içinde полный ушу азыркы эмеге биз келтирдик айыл өкмөтүнүн сотрудниктери. Андан кийин как раз мен өзүм жаңы главамын. Бүгүн биринчи жумушум. Ошого да жараша как раз биринчи күнүм ушу фонддун ачылышы менен туура келип калып, өзүм абдан сүйүнүп атам. Себеп дегенде балдар биздин келечегибиз болот. Кабинеттердин биринде ата-энелер менен иш алып барылса, экинчи бөлмө балдардын маанайын көтөрө тургандай жасалгаланган. Ар кандай оюнчуктарды көргөн балдар жашоосундагы көйгөйүн унутуп, адис менен ачык сүйлөшүүгө жол ачылат. Дагы бир артыкчылыгы кыйын кырдаалга кабылган балдарга түнөп калууга да уруксат берилет. Бул борбордо турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр жана балдар үчүн моралдык жана психологиялык колдоо көрсөтүлөт. Ал үчүн психолог, логопед жана юрист мал кесипкөй адистер конфиденциалдуу иш алып барат. Психологиялык жардам көрсөтөөрдүн астында эң биринчи ата-эне менен өзүнчө баарлашуу жүргүзүлөт. Ата-эне менен сүйлөшкөндөн кийин балага кандай жардам керек экенин биз өзүбүздүн методикалар менен билебиз. Эгер тынчсыздануу көп болсо, коркуу сезими көп болсо, биздин өзүбүздүн психологиялык методикалар бар. Ошол методикаларды колдонуп, баланын тынчсыздануусун азайтып, коркуу сезимин азайтып, балага ошол тараптан жардам бере алабыз. Жаш балдарга карата жасалган зомбулуктун алдын алууда социалдык мекемелердин ролу чоң. Андыктан ата-энелер да өзлөрү жашаган аймакта коргоо борборунун ачылганына кубангандарын жашырган жок. Мынакей биздин айылда деген ушундай инвалид балдар, анан үй бүлөдөн кыйналган балдар өтө көп. Мына ошого деген аябай жардам берип атышат. Жардам берүү борбору ачылып атат. Анан бул жерде мынакей мен дагы бир жолу ыраазымын. Юристтер бар, юрист келиптир, психолог келиптир. Мына ошолорго мен чоң аябай сүйүнүп атам да. Баарыбыз абдан ыраазыбыз. Балдар үчүн эң жакшы нерсе болду бул. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жана айыл өкмөткө ушундай бизге шарт түзүп бергенине аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Аламүдүн районунда 116 бала оор шартта жашап келет. Ата-энеси чет жерге иштегени кеткендердин балдары 400дү чамалайт. Аймакта мындай балдарга кам көрө турган 3 гана борбор иштеп келет. Быйылкы жылы президент менен жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү, санаа эптештирүү жана балдарды колдоо жылы жарыяланган. Ошонун негизинде Аламүдүн району боюнча көп иш-чаралар аткарылып келатат. Токтоп кетсем, ар бир бүгүнкү күнү чоң мындай иш-чара болду. Каражыгач айыл аймагында, Аламүдүн районунда борбор ачылды. Үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү. Биздин борбордо ошо биринчи максатыбыз ошо зордук зомбулуктан жана балдарга ырайымсыз мамиле кылуудан өзүңүздөр билгендей бүгүн Кыргызстанда курч маселелерден бири. Каражыгач айыл аймагында 2 айыл бар жана 6000ден ашык киши жашайт. Ал эми коргоо борборунун коммуналдык төлөм жана башка чыгымдарын айыл өкмөт мойнуна алып, алдыда бул жай ийгиликтүү иштеп кетсе, кеңейтүү пландары да коюлууда. Биздин айылыбызга, не только биздин айылыбызга, даже биздин районубузга абдан мааниси чоң. Жапара Дөөт Казы кызы, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.